Калпак тууралуу сиз билбеген кызыктуу фактылар. Илгери кыргыздар адамдын кийген калпагына карап, анын жаш курагын, ошол комдогу ээлеген ордун билип коюшкан. Мисалы үчүн дал ушундай чети жашыл калпактарды тайга мингенге жараган жаш өспүрүм жигиттер кийишкен. Дал ушундай чети кызыл калпакты бойго жеткен, үй бүлө курганга даяр, азыркы тил менен айтканда кыз издеп жүргөн жигиттер кийишкен. Мисалы үчүн айылга ушундай кызыл калпакчан бир жигит кирип келсе, демек бул жигит бойдогу экен. Бул жигит биздин айылга кыз издеп келиптир деп дароо эле билип коюшкан. Караңызчы кандай гана сонун. Сиз бир сөз айтпай туруп, эмне максатта келгениңизди баарына айтып түшүндүрүп коюп жатасыз. Баса, бойдоктор сиздерге ушул жерден сунуш. Эгер сиз үйлөнгөнгө кыз таппай кыз издеп жүргөн болсоңуз, анда сиз дароо ушундай кызыл калпак кийишиңиз керек. Ошондо сиздерге кыздар демек бул үй бүлө курганга даяр, кыз издеп жүрүптүр деп көңүл бөлө башташат. Буюрса, мындай калпакты кайдан алам десеңиз, мен видеонун аягында кененирээк маалымат айтам. Ал эми үй бүлө куруп, өзүнчө түтүн булатып, жашоонун ак карасын билип калган мырзалар дал ушундай чети кара ак калпактарды кийишкен. Ал эми дал ушундай кара аралашпаган ак калпактарды калыс, көрөгөч, даанышман адамдар дал ушундай калпактарды кийишкен. Ал эми кадыр барктуу аксакалдар, байманаттар дал ушундай эки чети айрылган бакай калпактарды кийишкен. Ал эми 2011-жылдан бери 5 март ак калпак күнү катары белгиленип келүүдө. Бул сунушту кинорежиссер Рысбек Жабиров агабыз сунуштаган. Ал эми 2016-жылдан бери официалдуу түрдө 5 март ак калпак күнү катары кеңири тосулуп келүүдө. Эгер сиз дал ушундай калпактарды кайдан алам деп жаткан болсоңуз, анда сиздерге калпак брендти сунуштайбыз. Бизде 5 мартка карата сонун акциялар жүрүп жатат. Андыктан жетишип калыңыздар. Эгер бул видео сизге жаккан болсо, анда видеого лайк басып, видеону өзүңүзгө сактап, жана досторуңуз менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.